Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 5 майда өлкөнүн алыскы райондорунун жашоочуларынын медициналык кызмат көрсөтүүлөргө жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу үчүн Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине 5 мобилдик клиниканы тапшыруу аземине катышты. Иш-чара Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев, норвегиялык ири компаниянын жетекчиси Ян Карлсен жана медицина кызматкерлери катышты. Мамлекет башчысына маалымдашкандай, Ислам өнүктүрүү банкы Файл Хайр программасынын алкагында бир катар мусулман өлкөлөрүнүн айылдарына мобилдик клиникаларды алып берип, кайрымдуулук кылган. Кыргызстан бул долбоор ишке ашырылган биринчи өлкө болду. Ислам өнүктүрүү банкы бул долбоорду ишке ашыруучу катары тендер аркылуу норвегиялык компанияны тандап алган. Бул компания мобилдик клиникаларды чет өлкөлүк заводдордон өндүрүп, Кыргызстанга жеткирген. Президент иш-чаранын катышуучуларына сүйлөгөн сөзүндө жеке өзүнүн жана жалпы кыргызстандыктардын атынан Ислам өнүктүрүү фондуна жана Файл Хайр фондуна кайрымдуулук жардам үчүн ыраазычылык билдирди. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу журналисттер, урматтуу катышуучулар, урматтуу Ян Карлсен мырза. Биринчиден мен жеке өзүмдүн атымдан жана жалпы кыргызстандыктардын атынан Ислам өнүктүрүү банкына, анын ичинен Файл Хайр фондуна ушул мобилдик клиниканы бизге жөнөтүп, бекер берип, биздин элибизди 5 жыл бою бекер дарылап бергиле, дарылагыла деп, ошонун каражатын бөлүп бергендиги үчүн терең ыраазычылыгымды билдиремин. Бул мобилдик клиниканын тарыхы боюнча кыскача токтоло кетейин. Бул макулдашуу 2014-жылы эле кол коюлуп, бизге берген экен. This mobile clinic was already signed to be given in 2014. Андан бери 7 жыл өтсө дагы канча өкмөт алмашты, канча министрлер алмашты, бирок бирөө дагы көңүл буруп ушуну алып келип алалы деп көңүл бурган эмес экен. Октябрь айына биз бийликке келгенден кийин министр менен кеңешип, эмне үчүн бул бизге жардам берип атса, бекер берип атса, 5 жыл бою элибизди бекер дарылап, дарысын дагы, текшерүүсүн дагы бекер кылып атса, ушул жерде иштеген медицина кызматкерлеринин эмгек акысын дагы 5 жыл бою бекер төлөп берип атса, эмне үчүн биз муну колдонбойбуз деп министр экөөбүз сүйлөшүп, министр 29-октябрда учуп барып, мына ушуну алдыга жылдырып алып келгендегиси ушунча убакытты ээледи. Мына ушу октябрь окуясынан берки биринчи көрүп аткан эмгегибиздин үзүрү ушул. 6 айдан берки эмгегибиздин биринчи үзүрү ушул болсо, жакынкы араларда Кудай буйрса экинчи үзүрү болот. Андан кийин үчүнчү үзүрү болот. Ошентип бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарсак, Кудай буйрса кризистен чыгып кетебиз деп ишенип турам. Бул клиника келе жатканда биз тоолуу райондордон, алыскы ушу Бишкекке, Борборго жете албаган же областтын центрине жете албаган областтардан баштайлы дегенбиз. Биринчи Нарынды пландаштырдык элек, бирок бүгүн эртең Баткенге жиберели деп турабыз муну. Анткени нарындык туугандар туура түшүнөт болуш керек. Баткенде ушундай кырсык болуп кетти. Бүгүнкү күндө баткендиктерге бул аба менен суудай керек болуп турган клиника болуп турат. Бул клиника ар бир ай сайын башка областтарга көчүп турат. Ошол эле мезгилде ар бир областтын ушу алыскы, тоолуу, бийик тоолуу райондордо, айылдарда жашаган биздин жарандарды ташып келип өзүлөрү ооругандар. Эми айыл өкмөттөр менен байланышып турат, координацияны Минздрав, губернатор, аким айыл өкмөттөрү түзөт. Өзүлөрү ташып келип бекер текшерип, оорулуусу болсо оорулуу жерлерин дарылап, андан кийин иче турган дарыларын да бекер берип, 5 жыл бою ушу бүтүндөй республиканы кыдыртып чыгабыз. 7 айда 7 областты бүтүп чыкса, 8 айда кайрадан Баткенге барат. Мына ушинтип 5 жыл бою бекер дарылай турган дарысын да бөлдү. Мынакей бензинине чейин берип атат. Ошондуктан мен дагы бир жолу араб боордошторубузга, туугандарыбызга, Файл Хайр фондуна терең ыраазычылыгымды дагы бир жолу билдирип кетемин.
Мамлекет башчысынын айтымында мобилдик комплекс биринчи кезекте Баткен облусунун бийик тоолуу райондоруна жана алыс айылдарына берилет. 7 айдын ичинде дарыгерлер өлкөнүн 7 облусун тең кыдырып, андан кийин кайрадан Баткенге кайтышат. Долбоор 5 жылга эсептелген жана донорлор ушул убакыттын ичинде мини-клиниканы тиешелүү дары-дармектер, шаймандар жана күйүүчү май менен ал эми дарыгерлерди эмгек акы менен камсыз кылышат. Жакынкы жылдары ушундай болгон дагы бир нече комплекстердин келиши күтүлүүдө. Ошондой эле мобилдик клиниканын курамында калкты ташуу үчүн Mercedes-Benz Sprinter кичи автобустары, анын ичинде S-класстагы тез жардам унаасы бар. Мобилдүү клиниканын ичинде врачтар үчүн кабинеттер, анализ жүргүзүү үчүн лаборатория, компьютердик томография жана маммограф, операциялык блок, рентген шайманы, гастроскоп, мобилдүү скрининг борбору жана башкаруу борборлору бар.